Bir insan чаш тарачка келди. Чаш сакалын алып жаткан убакта чаш тарач менен карыдар Аллах тууралуу сөз башташты. Чаш тарач айтат: "Сиз эмне десеңиз дей бериңиз, бирок мен Аллахтын бар экенине ишенбеймин" дейт. "Эмнеге?" деп сурады карыдар. "Аллахтын бар экенине ишенүү бул эшикке чыгуу эле жетиштүү го" десе, чаш тарач: "Өзүңүз айтыңызчы, эгер Аллах бар болсо, неге ушунча инсандар кыйынчылыкта жашайт, муктаж баардык нерсеге? Неге жетим балдар көп? Эгер Аллах мээримдүү болгондо, ушунча адамдар кайгы капалары болбойт эле. Аллах ушунча пенделерин сүйсө, неге алардын мындай акыбалга түшкөнүн көрүп унчукпай карап турат?" дейт. Кардар бир аз ойлонуп калды. Чаш тарач өз ишин аяктаган соң кардар ордунан туруп кийимин кийиши үчүн кийим илген жерге жөнөйдү. Ошол убакта сыртта чачтары өскөн, сакалдары өскөн кароосуз инсанга көзү түшөт да, чаш тарачты чакырып: "Тиги адамды көрдүңбү?" десе, "Ооба" дейт. Чаш тарач да мээримдүү эмес дейт. Акыры салондон чыгып жөнөйт. Чаш тарач артынан чуркап барып сурайт: "Кандайча, эмнеге? Акыры мен сизге кызмат көрсөттүм го. Мен анда чаш тарач эмесминби?" дейт. "Жок, чаш тарачтар мээримдүү эмес. Болбосо жер жүзүндө ушул адамга окшогон чачтары, сакалдары өскөн инсандар болмок эмес" деп жооп берет. Чаш тарач: "Алардын өздөрү келбейт го мага. Сөздүн баары ушунда тууганым. Аллах мээримдүү болгону адамдар Аллахка барышпайт. Ушул себептен жер жүзүндө мукаачылык, кайгы капаларга, жамандыкка толуп баратат.